Балаңыз баш оту менен телефонго кирип кеткен болсо, андан чыгарыштын бир канча жолдору бар. Телефонго неге балаңыз кирип кетип атат? Неге алып койсоңуз ыйлайт? Мунун себептери бар. Бир эле себебин, бир эле мисалын айтып берейин. Америкада ушул мультфильм жаатында мультфильмди иштеп чыгарып жаткан адамдар жаш балдарды тандап алышып, эң биринчи ар кандай экрандарда нерселерди коюп беришет. Табият, гүл, ар нерселерди коюп берет. Бала кайсы бирин дароо резко буруп карайт. Ошол жерди алышып, ошол жерди мультфильмге коюшат. Дагы бала кайсы жерди көрө коет кызыгып. Экрандар көп, кайсы бири көрө койсо, ошону дагы алып алып, дагы ошол жерди мультфильмге коюшат. Айтор балдар кайсы бирин жакшы көрсө, баланы үзбөй турган кылып, телефондон, телевизордон, мультфильмден үзбөй турган кылып, ошол кадрларды кесип алышып, ошонун үстүндө иштешип, анан дагы светтерди берип, сонун качествону дагы берип, мультфильмди, играларды иштеп чыгарышып атат да. Муну көбү ошол Батыш, Америка иштеп чыгарат, Европа мультфильмдерди. Балдарыбыз телефондон чыга албай калды. Эң эле биринчи чыгыштын жолу балдарга телефон бербеш керек. Да, ыйлайт, сыздайт, башка болот. Энелер, апалар, балаларыңарга жакшы апа боло албай атасыңар бүгүн. Телефон берип коюп, мен кутулдум, Кудайга шүгүр, телефонго кирип кетсинчи. Өзүм подушкам менен отурайын сүйлөшүп, өзүм кеңири отурайын, чай ичип, ма телефонду балам деп телефонду карматып коюлду. Апа, сиз не иш кыласыз? Балаңыз телефон менен чоңоюп атса. Эң негизги нерсе апанын балага бере турганын тарбия. Эгер сиз аны бербесеңиз, эртең балаңыз бала эмес, бале болуп чоңойот. Ошондой экен, урматтуу ата-энелер, телефонго жакындатпагыла балаңарды. Бүгүн светный жашоо ушул өтө сонун кылып жасап атат, играларды, атайын мультфильмдерди балдар чыга албай калды. Эртең чыга албай калат. Балаңардын көзү кетет, акылы кетет, мээси кетет.